Урматтуу айымдар, бүгүнкү биздин мастер-класс бул жандандыруу деп жаныбызга келип үйрөнөм деген эжекелер мынакей Гүлүмай, бирде менмин. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Биздин мастер-класс башталып, мына ушу болуп атат ушундай. Саламатсыздар айымдар, мастер-класска келип буларга куру келген жокмун. Куту үйгө кантип куру келем деп өзүм көп ишимди ала келгем. Ошону тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Мынакей Гүлүмай бирдеңкелерди салып Соткаларыңызды салабыз. бул сайга бирдемке сотканы иш кылганда сотка салып алабыз. Керектүү нерсе болчу. Муну Бишкектен алып келген. Бул Крючокпу? Крючокту Бишкектен алып келдим атайыбызга. Куттуу болсун ишиңер. Рахмат. Ишиңер илгери болуп, бакындуу болуп, ааламды багындырган айымдар болгула мынакей эжекемде келип. Биздин Кыргыздын айымдары ааламды багындырган айымдар болуп, кол өнөрчүлүктөр болгула, баарыңар кыздар калбагыла. Келгиле алтышкалар. Мындай биздин Нурия келип үйрөтүп аткандан кийин келгиле алтышкалар кандай биз бактылуубуз табакка. Гүлайым экөө үйрөтүп аткандан кийин сүйүнүп, кубанып келдик. Келгиле алтышкалар. Ушантип ишибизди баштайын деп атырк, ийгилик каалап атырк. Алтын адамдарга Кудайым, айланайын Кудайым, Кыргыз элиңдин жакасы аман болуп, Кыргыз элиме ар кандай балалардан оолак болуп, Кыргыз айымдары ааламды багындырган кол өнөрчүлүктөрү ааламга жеткен апалар, эжекелер, силерге да ишиңер илгери болсун, бактылуу болгула. Омин. Урматтуу айымдар, мынакей биз уже процесс болуп атат. Эжекелер уже процесске кирди. Биз эмнеден баштадык? Биз колодкаларды азыр бөлдүк. По размеру колодкаларды бөлдүк. Эми экинчи этабы бул болсо биз жүндөрдүн баарын дайындайбыз. Жүндүн баарын дайындап, граммдап нетебиз. Кынай эже кеңсине сизге бөлүп берейин. Негизи Кынай эже сиз канча граммдык домашний тапшырык кылайын деп атасыз? Канча грамм? 150 жетет да. Сиз өзүңүзгө 150 жетет. Ошондо биз 150 граммды азыр болсо мындай кылабыз. 150-ни 2-ге бөлөбүз. 75. Анткени бутулса 2, туурабы? 75тен бөлөбүз. Алып туруп мындай жүнү сайы ва суунун жашынакай экен. 75 граммды алып, мынтип бөлөбүз. Эми пакет бар, пакет менен сонунда. Даже могу көп көрүнгөн менен 67 грамм болду. Ошон үчүн биз пакет алып кел деген себебим ушул болчу да. Бериңиз, жакындап мен жаныма туруңуз эжеке. Көрөбүз. Негизи бүгүн сиздер эме практикага келдиңиздер. Практика деген бул абдан сонун нерсе да. Мына практикага келдик. Но жүн жашынакай экен, аябай жакшы тотулуптур. Домашний тапчыкага бул ылайыктуу. Биздин өзүбүздүн Таластын жериндеги жүндөр. 75 сантиметр. Вот 75 кылабыз. Тараза. Ошон үчүн тараза да. Даже 3 граммды бизге кереги жок, тең болсун. Анда бир жери калың, бир жери жука деген ошол да. Мынакей 75 кругпу, 75 ровно. Муну мынтип бөлөбүз. Бул бир парасы. Бөлүп коебуз мынтип. Эми экинчисин деле ушундай кылабыз. Мынакей. Бул деген кардачоз тыткычка тытылган жүн экен, мына үрпүлдөп сонун болуп туруп. Бирок колго деле мына эжекелер колго тытып атат. Кол тыткыч менен деле үйдөн өзүбүздүн үйлөрүбүзгө, бала чакабызга болот. Мындай домашний тапчыкалардын шаблондору бар. Мынакей жакыныраак көргөзөйүн. Мындай колодкалары бар. Шаблон эмес, колодкалар бар. Эми мына Кынай эжеге мен буты кичек экен. Бирок 2 размер чоңураак алып атам. Анткени размер эч качан кылбайбыз. Бул деген свободный болот. Так, буну сиз өзүңүзгө кылып көрдүңүз беле? Ушул сизге туура болду. Бутуңуз канча? 36. Эми размерди мындай кылып түшүрөт да. Мисалы, Кынай эженики 37 болсо, 37, ошондо 13 сантиметр минус кылганда 37ден 13 сантиметр минус кылганда 24 болот да. Ошондо Кынай эженин могу бул жерден бул жерге 24 сантиметр болуш керек. 24 сантиметр. Бул өзүнүн размери. 24 сантиметрге 5 сантиметрден кош керек. 24'ü 5,
29, бұл жағына да 5, қанша болады? 31 сантиметр. Ошондо сиздин размериңиз жетпейт шаблонуңуз. Баары деле бир размер болот. 34 размер, 34 сантиметр болуш керек. Бул аз канча экен? Бул 31 болот. 3 сантиметр сиздики аз болот. Да. Тура баштанат. Мен норму 36 деп келдим. Өзүңүздүн бутуңуз. Ооба. Дагы барбы? Жок, мындай. Жок, ошо бир бетинен эмес берейин. Азыр мен YouTube'га көргөзүп берем. Ручка бериңиздер. Сиз өзүңүздүн бутуңуз 36 дедиңизби? Ооба. 36 болсо сиздики так. Ну, как раз бери 24 сантиметр экен да. Эжеке бир сантиметр, 24 сантиметр экен берде. Мынакей, эженки 24 сантиметр, мына ногусун 24 сантиметр өзүнүн буту. Да. Эми бул жака 5 сантиметр, бияка 5 сантиметр, бияка 5 сантиметр кошобуз, ошондо 24, 34 сантиметр кылабыз. Мугуну алып туруп 34 сантиметр кылабыз. 34, значит, бул жагына 5, бул жагына 5 кособуз. Мен азыр сиздерге шаблон, настоящий шаблонду көргөзүп берем. Мен башында баягы 2 сантиметр, 3 сантиметр кошкула деген себебим колуңуздар көнсүн деп. Баягы биринчи чешкаларга боло берет, жумшак чешкаларга боло берет. Бирок сиздер азыр убалканы катуу кылабыз, анткени барабанга да салабыз. Анда мен ошо жумшак кылган нерсе 3 сантиметрден эле кошком да. Да, сиз жумшак кылдыңыз. А мен азыр сиздерди барабанга ылайыктап атамын. Барабанга жасаганда неме шаблону чоңураак болуш керек. Жакшы катуу кылам десеңиздер, үнү чыккан шаблон менен эме кылам десеңиздер, сиздер деген 5 сантиметр кошосуздар. 5-6 сантиметр. Анан эмени коркпой эме көрүңүздөр, анан бул азыр мен сиздерге колодкага кийгизип, анан кийин барабанга салып көргөзүп берем. Эгер беркиндей кылат десек, жана 3 сантиметр менен калып. Жок, эгерсек эмес, сиз эми үйрөнүп профессионально ошого көнөсүз. Мисалы, бир экөөдө жасаганга мейли. Мен башында ошондой эле кылгам, 3 сантиметр салып эметип, ошол деле жыртылбайт, мына баары нерсе. Кыйшык деле баары деге али деле жүрөт. Бирок муну кылсаңыздар, командап койсоңуздар, мындай эле 3-4 жыл мындай спокойно кетет, если барабанга салсаңыздар. Анан могу жылтырагын алып саласыздар, мынакей. Эме Гүлнура эженики, бир бутуңузга жазатым, бирок муну 2 бутка ылайыктай берсеңиздер болот, муну эми кылсаңыз болот. Мынакей, эжекелер. Буту өзүнүн эженин буту могундай, а шаблону могундай. Айырмасын көрүңүздөр. Вот, разница ушул. Ушундайдан экөөдө кыласыздар. Өзүнүн бутун ченеп кетиптир, тура кылыптыр. Анда эме, Кынайбек эженин буту моундай кичекей экен. Анан моундай шаблон менен жасап жүрүптүр. Моудан чоңураак кылыш керек. Буга 3 сантиметр эле кошулуптур, эми 2 сантиметр кош керек да, мына көрүңүздөр айырмасын. Если чешка жасасаңыздар, ушундай кичирээк кылса болот, жумшагыраак анткени. А бирок биз деген качественный эмнени үйрөнүп атабыз? Биз берген үйрөнүп кеткен менен эмне кылыш керекпиз? Биз деген дальше саптыкка дайынданбайбыз. Эми бирге келип жаныма үйрөнгөндөн кийин мисалы, бир айдан кийин мен Нурия эмки жылкыга тим эле сонун тапочкалар жасап, кууздук, түрлөп саттыкка дайындап атам деп. Анан подарочный кылып, коробкасынын ичине салып атам деп жүрүш керек. Не просто так вот так көтөрүп, мен мисалы уже ошого жеттим да, мисалы мен көйнөктөрдү бирден кылсам, аны упаковкасын да карап, рахат өзүнчө ошону ачып, анан көйнөктү или биринки жасаган нерсени күтүп, кагазын чыгарып, анан вау деген. Вот ошого көнүгүү. Биз негизи эмоцияга иштейбиз. Биз эмоция менен гана эметебиз да. Биздин мисалы творчествобуз жалаң эмоция менен азыктанат. Сиздер биринкиге бергенде, бирдемке кийгизгенде, ошону подарка кылганда эмоцияны алып, анан үйдөн ошону эмесиз. Биздин мисалы, биздин ошол өнөрчүлүгүбүз эмоция менен азыктанат. Ошон менен өзү канатты да ошондой болот. Ошон үчүн эмоцияга иштегиле. Бул шаймандардын баары жана мен колум ооруп атат дегенде. Турам, белим даже кыймылдабайт. Могуну ичине салып туруп, мынтип эметсеңиздер, мына өзүнүн жумушун кылып коет. Будан да тышкары доска рубеля бар, ошону мен заказ кылайын деп атам да.
домашний тапочка менен алектенем дегендерге ушундай бир. Даже если сиздер саттыкка кылбасаңыздар, үй бүлөңүздөргө кылсаңыздар дагы ошонун нерсенин баарын эметиңиздер. Эми болсо биз камераны өчүрөбүз, кайра рабочий процесстерди кылабыз. Анан кийин уже эжекелер бирдемке жасагандан кийин сиздерге дагы күйгүзөбүз. Бүгүн биз мастер-классты өткөрүп, домашний тапочкаларды жасап 4 түрүн. Анан эже Тоты эже болсо бүгүн колодка утуп алды. Бут кийимдер жасаганга. Эми цех ачат эже, Кудай буйруса. Рахмат Нур эже. Биз билим алдык. Ушул жерден Кудайга жага турган жакшы иш жасап атасыз. Эки дүйнө бактылуулукта каалайм. Колуңузга дарт бербесин. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз, баарыңыздарга ийгилик. Ушундай билим алып жүрө берели. Бул кыргыздын өзүнүн кол өнөрчүлүгү. Кыргыз болуп тургандан кийин сөзсүз мындай өнөрдү үйрөнүшүбүз керек. Билим алганыбызга бүгүн абдан ыраазыбыз эжекелер. Нурия, Алла разы болсун. Гүлүмай, Алла разы болсун сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Эчтекеден кем болбогула. Бүгүн бир 5 сааттын ортосунда бир өзүбүз ар бирибиз өзүбүздүн оюбуздагы тапочканы жасап кетип атабыз. Өтө кубанычтамын, өтө сүйүнүчтөмүн. Кыздар бул ар бир кыргыз элинин кыздарына, апаларына, эжелерине керектүү буюм деп ойлойм. Баарыңыздар биз сыяктуу мастер-класска келип окуп иштеңиздер демекчимин. Рахмат Нурия. Мен этиң жанып, мынакей биз үйрөнүп, үйрөтөт деген кандай керемет сезимде болуп атырык. Өзүбүз жазадык, ушул мастер-класстан калбайм эми. Сонун болду, тимеле кубанычтабыз. Тимеле бар болгула ийгилик каалайм баарыңарга. Мен да ушул өнөрдү үйрөнгөнүмө кубанычтамын. Эже, Нур эже, рахмат сизге чоң. Гүлмай, Азаматсың, сен да ушул эжеге жардам бер, ушинтип иштеп атканыңыздарга. Мына биз сонун үйрөндүк. Эми мындан кийин өзүбүз дагы жайылтабыз кыздарга, келиндерге. Жакшы, чоң рахмат. Сен меретиңди неме актап биз эми нары уландырып кеттиш. Бизден эми немеден мастер-класстан калбайм мен. Муну нары неметем Цехтерди ачып, жумуш кылып кетиңиздер. айтканым келсин. Самозанятость болсун, үй бүлөңүздөр, көзүңүздөргө цех ачып, оңой эле жүн менен иштеңиздер. Ой, эже. Рахмат. Балдарды, неберелерди, ден соолуктарды жакшы болот. Жүн деген бул шерсть, жакшы нерсе, эң жакшы нерсе. Ата бабаларыбыз колдонуп келген буюм, жүн. Сонун Азаматсыздар.